23 майда Саясат YouTube каналында Бакиевти ким өлтүргүлө деген 14 жылдан кийинки чындык чыкты аталышындагы видео тасма жарыяланды. Анда өзүн апрель окуясынын катышчысымын деп тааныштырган Тынчтыкбек Аметов аттуу жаран ошол кездеги оппозиция өкүлдөрүн жана аянтка чыккан элди айыптаган. Ошондой эле аталган YouTube канал 2010 жылкы окуяларга байланыштуу бир нече видео жарыялады. Алардын бардыгында убактылуу өкмөттүн дарегине бир тараптуу сын пикирлер жана каралоолор айтылат. Политклиника медиасы бозгундагы президент Курманбек Бакиевти актоого кимдер кызыктар экенин анализдеп көрдү. Политклиниканын журналисттери буга чейин Саясат каналынын видеолорун анализдеп чыккан. Аталган YouTube канал 11 журналист камалган учурда көз карандысыз медиалар тууралуу каралоочу маанайдагы 18 видео бөлүшкөн. YouTube каналында жарыяланган видеолордун дээрлик баары кыргыз тилинде болсо, айрымдары орус жана англис тилдери менен да коштолгон. Walkout, free independent media, free television, free radio, free website. Ошондой эле Саясат каналы ачылгандан бери бийликчил саясатчылардын жаңылыктарын байма-бай бөлүшүп, оппозициячыл маанайдагы саясатчыларды каралаган материалдарды да жасап келген. Мындан сырткары, Кемпирабад иши боюнча камалгандар, көз карандысыз журналисттер жана бийликти сындап келген активисттерге каршы материалдар да бар. Видеолордун көпчүлүгүндө бузуку, батышчыл деген сөздөр менен кастык тили колдонулган. Саясат каналында жарыяланган видеолордо УТРКнын журналисттерин көрүүгө болот. Алар менен тааныштыра кетели. Биринчилерден болуп видеолордо Данияр Муратбеков чыга баштаган. Данияр Муратбеков өзүнүн Instagram социалдык баракчасында КТРКнын СММ адисимин деп көрсөткөн. Ошондой эле УТРКга кантип жумушка келип калгандыгын жана алар жасаган саясий видеолор УТРКда тартылганын Instagramдагы тарыкчаларында бөлүшкөн. Бирок УТРКнын маалымат боюнча башкы директорунун орун басары Улан Сатиев Данияр Муратбеков УТРКда иштебей тургандыгын айтты. Данияр Муратбеков деген иштебейт бизде. Бул өзүнүн Instagram баракчасында көрсөтүптүр да, ушу УТРКда иштейм деп. Кымбат. Ким? Кымбат. Кымбат. Мындай да бизде, мисалы, буга чейинки эле 10 жыл, 20 жыл мурун иштегендер деле соц баракчаларында УТРК деп көрсөткөндөр бар. Кээ бир учурларда биз ошолордун өздөрүнүн жеке баракчаларына кайрылып, алып коюла деп суранган учурлар да болгон буга чейин. Ал эми Данияр Муратбеков мурда УТРКда Саясат YouTube каналында иштегенин тастыктап, ал YouTube каналга жарыяланган видеолор тууралуу жооп берүүдөн баш тартты. Данияр, бир-эки суроом бар эле. Силер мурда УТРКда иштечүсүз да, Ооба. Ошо кайсы жылдары иштегенсиңер? УТРКда эле коюп барго, милиция. Качан иштедиңер эле? Канчанчы жылы ошол учур? Жооп бергенге эми деле жок го дейм. Саясат каналынын видеолорунда чыгып жүргөндөрдүн бири Гүлжамал Көкүнбай кызы. Ал дагы УТРКнын журналисти экенин өзүнүн Facebook'тагы баракчасында белгилеген. Ошондой эле Гүлжамал Көкүнбай кызы УТРКнын репортаждарында дагы көрүүгө болот. Ошондой эле Саясат каналында жарыяланган бир нече орус тилиндеги видеолордо коштолгон үндү УТРКнын дагы бир журналисти Улан Касеновдун үнүнө окшотууга болот. Мисалы, президент Кыргызстана призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны. За деньги готов родину продать. НПО. Лукавый человек хуже беса. Сколько платят международные кураторы Али Тохтакунова. Улан Касенов Ала 24 каналынын орусча берүүлөрүн алып барат. Казалось бы, период кровавых разборок уголовщины, лихие 90-е уже в прошлом, но это было лишь видимостью. Просто криминал сумел договориться с законом. Почему вам можно, а нам нет? Именно под таким заголовком иностранные СМИ опубликовали обращение президента Садыр Жапарова Энтони Блинкен. Журналист Улан Касенов УТРКда 2014 жылдан бери иштей тургандыгын билдирди. Бирок ошол эле учурда Саясат YouTube каналына тиешеси жок экендигин айтат. Саясат YouTube каналы жөнүндө биринчи жолу угуп жатам. Ооба, мен орус тилинде үн коштойм, материалдарды даярдайм. УТРКда 2014 жылдан тарта эмгектенем. Бирок биз анын үнү делген видеолорду өзүнө жибергенибизде окуп туруп жооп бербей койду. УТРКнын кызматкери Диана Айдарованы да Саясат YouTube каналынын бир нече видеолорунда көрүүгө болот. Диана Айдарова УТРКнын кээ бир чыгарылыштарын алып барат. Жакында сырттан каржыланган медиалар Клоп жана Темиров Лайв каналы президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун Кыргызстандагы ири долбоорлор менен байланышы аталышындагы иликтөө сымал материалын жарыялаган. Ала 24 каналында чыгып турган президент Жапаров берүүсүнүн алып баруучусу Айжигит Матраимовдун жүзүндагы Саясат YouTube каналынан көрсөк болот. Май айынан баштап 1 сомдон төлөп баштайт экенбиз. УТРКнын мурдагы кызматкери Усубалы Мамбетов 2023 жылдын 14 ноябрында өзүнүн Facebook'тагы баракчасында оппозициячыл маанайдагы саясатчыларды жана журналисттердин мазактоо маанайындагы видео жарыялаган. Кызыгы, ал видео ошол эле күнү Саясат YouTube каналында да жүктөлгөн.
Биз Поликлиника медиасы комментарий алуу максатында УТРКнын маалымат боюнча башкы директорунун орун басары Улан Сатиевке байланышканыбызда ал саясат YouTube каналы менен УТРКнын байланышы бар экендигин четке какты. Биз могул эме боюнча саясат YouTube каналы боюнча бир материал даярдаттык эле. Анан сурообуз ушу УТРК менен саясат YouTube каналынын кандай байланышы бар негизи? Ал саясат каналдын биз менен такыр байланышы жок. Биринчи жолу угуп атам сизден, сөзүн ачык. Анан аяктан эмне материалдар чыгып аткандарын дагы азыр карап көрүш керек. Бизде мисалы материалдарды башка YouTube каналдар деле чыгарат, саясаттан башка. Мисалы ошол эле президентибизге тиешелүү материалдар болобу, же болбосо өздөрүнүн атайын репортаж жасагандарды бир эле саясат эмес, мен билгенден башка чоң ахваты чоң YouTube каналдар деле жүктөйт. Анан аякта биз кызматташкандай бир дагы бир себеп жок аякта. Бирок ошол каналдын видеолорунда тартылып жаткан журналист Диана Айдарова, Гүлжамал Көкүмбай кызы, Улан Касенов УТРКда иштей тургандыгын тастыктады. Ошону менен катар ошол эле УТРКда иштеген журналисттер башка медиада иштегенге болбой тургандыгын, бир гана УТРКнын расмий баракчаларына жарыяланышы керектигин белгилеп өттү. Мисалы журналист Диана Айдарова сиздерде иштейт да. Маалымат редакциясында болсо керек. Маалымат деген жанагы СММде. Билетке мал такташ керек аны. Гүлжамал Көкүмбай кызы деген журналист. Ооба, ал иштейт бизде. Данияр Муратбеков, Данияр Муратбеков деген иштебейт бизде. Анан бул жерде журналист Улан Касенов дагы сиздерде иштейт да, Улан Касенов, ооба. Бирок журналисттердин негизи жоопкерчилиги каралган да сиздерде, Сиздерде иштеп туруп башка медиада иштегенге мындай уруксат берилеби? Жок, медиа иштегенге такыр болбойт, только биздин эле бир гана УТРКда чыгыш керек. УТРКнын расмий YouTube каналдарында, расмий баракчаларында, УТРКнын телеканалдарына чыгыш керек. Ошого байланыштуу булар өздөрүнүн мамлекет тарабынан камтылган жанагы гонорарын алышат. Ошондой эле биздин эгер эч кандай байланышы жок болсо, анда эмнеге УТРКда иштеген журналисттер ал каналга контент даярдап жатышат деген сурообузга төмөнкүдөй жооп берди. Мен ал саясат каналды карап чыгышым керек. Аяктан булар өздөрү бул жакта такыр мүмкүнчүлүгү да жок. Булар эфирге берет, биздин расмий YouTube каналга чыгат, болду. Ошо менен чектелет. Биз основной биздин YouTube каналдагы просмотрга, биздин өзүбүздүн ахватыбызга карайбыз. Анан аяктагы каналдар кайсы каналдар алат, кайсы каналдар бизге биздин материалды көчүрүп чыгарат, ал биздин ишибиз жок. Бирок биз сөз кылып жаткан материалдарды УТРКнын платформаларынан тапкан жокпуз. Улан Сатиев мырза ал материалдарды карап чыгам деп сөз берди. Эгер бул шилтемелерди жиберсе, андан ары талкуулаганга даярбыз. Жогоруда ысым аталган журналисттердин дээрлик көпчүлүгү УТРКнын жаңы медиа жана СММ бөлүмүндө эмгектенишет. Чекит медиа платформасы өзүнүн журналистик иликтөөсүндө УТРКнын жаңы медиа жана СММ бөлүмү фейк тролл бөлүмүнө айланып баратканын белгилеген. Бирок бул маалыматты УТРК четке каккан эле. Эсиңиздерге салсак, 2023 жылдын 15 майында УТРКнын Кыргыз ааламы долбоорунун автору Кадыр Кошалиев аталган берүүсүнүн алкагында Кыргызстандын бозгундагы президенти Курманбек Бакиевден алган маегин жарыялаган. Поликлиника медиасы детектор берүүсүндө аталган маек УТРКнын долбоору экенин далилдеген. Бирок УТРК Кадыр Кошалиев ал маекти макулдашпастан алган деп билдирген. Жакында эле өлкө башчысы Садыр Жапаров Бакиев апрелчилерге фабрика куруп берүүнү убадалаганын, ал үчүн мамлекет жер бөлүп бергендигин билдирген. Президенттин айтымында, апрель окуясында жакындары каза болгон жарандар анын кабыл алуусунда болуп, Бакиев аларга 200 кишилик тигүү цехин куруп берүүнү убадалаганын, ал үчүн жер бөлүп берүүсүн суранышкан. Мындан улам Садыр Жапаров 1 гектардан ашык жер бөлдүрүп бергенин айткан. 2 жылдан бери 2010 жылы апрель окуясында жакындары каза болгон жарандарыбыз арыз моңун айтып менин кабыл алуумда болуп келишет. Былтыр 100га жакын адам кабыл алуумда болушуп, Бакиев келип бизге кун төлөп берсин. Сиз ушуну камсыз кылып жардам бериңиз. Сиздин колуңуздан келет. Дубайдагы мурдагы президенттерди чогултуңузго деп суранышты. Баардын акыбалын карап туруп, бир чети боорум ооруса, экинчи чети 200 үй бүлөгө шарт түзүп берем деп атса, жакшы экен деген ойго келип, 1 гектардан ашыгыраак жерди бөлдүрүп бердим. Мен 200 эмес, 2 эле үй бүлөгө 1,5 шарт түзүп берип, жашоосун оңдоого салым кошсо кубанамын. Себеби ар бир кыргызстандыктын тагдыры өлкө башчы катары менин мойнумда. Ошол үчүн жер бөлүп бердим. Апрель окуясында жакындары каза болгондор 205 киши топтолуп акционердик коом ачышыптыр. Жерди ошол акционердик коомго бердик. Жалгыз кишиге берген жокпуз. Бирок президенттин айткандарынын айрымдарын социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков четке кагууда.
Балким президентке толық маалымат жетпей жатат. Ошондуктан биз эсептейбиз, что ал киши бүгүнкү күнү мына апрелчилердагы маалыматын берди. Маалыматты билип, жакшыраак туура мындай жыйынтыкка жетишет деп биз ишенгибиз келет. Курманбек Бакиев 2005-жылы март инкылабынан кийин бийликке келип, өлкөнү 2010-жылга чейин башкарган. Ал өлкөнү башкарып турган мезгил көптөгөн мыйзамсыз жоруктар, саясий негизде адам өлтүрүү жана кландык башкаруу менен таанымал болгон. Статистика боюнча 2009-жылы Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли 2000-жылдарга салыштырмалуу бир аз азайса да, калктын жашоосунда олуттуу өзгөрүүлөр болгон эмес. 2009-жылы Кыргызстан калкынын 31,7% жакыр, 3,1% өтө жакыр деп эсептелинип, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму калктын жашоо деңгээлинин өзгөрбөй жатышына бийликтеги коррупциянын күчөшү себеп болуп жаткандыгын белгилеген. Ошондой эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму бийлик алмашкандан кийин Кыргызстанда адам укуктарынын бузулушу жана рейдерлик басып алуулар күч алып жаткандыгын белгилеген. Мындан сырткары, Бакиев башкарып турган убакта Кыргызстандагы энергетикалык кризис критикалык деңгээлге жетип, дээрлик өчүрүүлөр дээрлик күн сайын болуп турган. Ушундай кырдаалда 2008-жылдан баштап Бакиев жетектеген бийлик электр энергиясына болгон бааны 72 тыйындан 1 сом 50 тыйынга чейин жогорулата баштаган. Мындай кымбаттоолор бир гана энергетика тармагында эмес, жылуулук, байланыш, азык-түлүк тармактарында да сезилген. Кымбатчылыктан сырткары, Курманбек Бакиев бийликте турганда анын жакын туугандары өлкөдөгү эң таасирдүү адамдарга айланышкан. Мисалы, Бакиевдин тушунда улуу баласы Марат Бакиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары. Ал эми кичүү уулу Максим Бакиев өнүктүрүү, инновациялар жана инвестиция боюнча борбордук агенттикти жетектеп турган. Ал эми иниси Жаныш Бакиев мамлекеттик күзөт кызматынын жетектеген. Кландык башкаруу менен бирге 2005-2010 жылдары Кыргызстанда саясий негизде адам өлтүрүү фактылары байма-бай катталып турган. Белгилүү болгондой, ошол убакта президенттин аппаратынын жетекчиси Медет Садыркулов, депутат Жыргалбек Сурабалдиев, каскадер Үсөн Кудайбергенов, депутат Байман Эркинбаев, спортчу Ратбек Санатбаев, депутаттар Санжар Кадыралиев менен Тынчтыкбек Ахматбаев жана журналист Геннадий Павлюк сыяктуу көрүнүктүү адамдар өлтүрүлгөн. Мындан сырткары, журналисттерге болгон кысым жана чабуулдар көрүнмүш адатка айланып калган. Ушундай мыйзамсыздыктын фонунда бийликтин акыйкатсыздыгына каршы болгон эл алгач 2010-жылы 6 апрелде таласта көтөрүлүп, кийин республикалык деңгээлде толкундоолор башталган. Анын жыйынтыгында Бакиевдер өлкөдөн качып кетишкен.